Саламатсыздар, урматтуу марштын катышуучулары. Бүгүн эмне үчүн биз бул жердебиз деген маселени ар бирибиз көтөрсөк, ар бирибиздин ушул жерге келген өзүнүн кандай бир себептери бар. Мен укук коргоочу катары бир дагы Кыргызстандын аялы зордук, зомбулукка кабылбасын деген үчүн келдим. Биз тең укуктуубуз. Биз баарыбыз бир жумушка, бирдей айлыкка ээ болгонго мен каалайт элем. Андан сырткары ар бир иш тармактарда гендердик тең салмактуулук болсо экен дейм. Карагылачы, биздин билим берүү тармагында жалаң айымдар иштейт. Эмне үчүн биздин мырзалар балдарга сабак бергенге мүмкүнчүлүк түзбөш керек? Ошол жерде дагы гендерлик тең салмактуулук болуш керек. Азыр сыртты карасаңар, милиция тармагында жалаң мырзалар. Эмне үчүн ошол жерде сулуу, суйкайган кыздарыбыз турса, бул башкача көрүнүш болмок. Мына жакында бир жума мурун улуттук чоң жыйын өттү, диалог деп. Ошол жерде 98% бүт региондон келген аткаминелердин баары мырзалар болуп чыкты. Эмне себептен башкарууга аялдар келбеш керек? Квота деп жазып коебуз дагы. Реалдуу келгенде 30%лык квота жогорку кеңеште 11%га эле түшкөн. Азыр жогорку кеңеште жергиликтүү кеңештерге дагы аялдар 30% болсун. Ар бир парламенттен чыккан аялдын ордуна аял келсин деген толуктоолор киргизилип атат. Тилекке каршы парламенттен жылыш жок. Ошон үчүн бардык биздин кыргыздын артуулдарын чакырат элек. Келгиле, ар тармактарда тең салмактуулук болуп, аялдар да, эркектер да бир укуктуу болуп, биз ынтымакта мамлекетибизди алдыга сүйрөй турган мамлекетти куралып, биздин өлкө ошондой бакубат жашоого укугу бар. Анткени биз илгертеден бери биздин апаларыбыз, ушундай болгон эжелерибиз ушундай укукка ээ бололук деп күрөшүп келген. Баарыңарга чоң рахмат.